фиқ боюнча имам Азамга таандык болсо, акыйда боюнча имам Матуридиге таандык болсо, ал эми тасаввуф жаатында биздин эл, Орта Азия эли, анын ичинде Кыргызстан ошол Бахауддин Накшбанд түптөп кеткен адеп ахлак мектебинин ээрчүүчүлөрү, ошону кармануучулар болуп эсептелебиз. Ошондуктан биз өзүбүздүн тарыхын билбеген адам мындай экен да, туугандар. Кээде мындай сабактар айтыла берсе, кээ бирөөлөр үчүн кызыгы жок да. Келип эле каят хадисти айтып эле адамдардын тиги эмоциясын козгоп кете берсе, элге ошол жагат экен. А бирок элге мындай биздин өзүбүздүн мындай да өзүңдүн тарыхыңды билбеген адам бул маңкурт болуп калат экен да. Азыр кээ бир кыргыз кейпиндеги адамдар болушу мүмкүн, бирок алар Европача ой жүгүртөт, Америкача ой жүгүртөт. Алар ата-энеси кыргыз, жет атасы кыргыз, бирок анын ой жүгүртүүсү, дүнүйө сезими, дүнүйө таанымы анык Европача же Америкача болуп калган. Бирөөлөрдүкү совсем башкача болуп кеткен, бирөөлөр таза эле орусча болуп кеткен. Биз өзүбүздүн Орта Азиянын элинин өзүнүн бир өзгөчөлүгү, адеп ахлак жаатында, таалим тарбия жаатында, мына бизге келген, жада калса араб өлкөлөрүнөн келген мусулман бир туугандарды да көрүп атабыз. Пакистан, индиялыктарды деле көрүп атабыз. Ар бир элдин, ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүктөрү, баалуулуктары болот экен да. Ошондуктан моногул жердеги айтылып аткан сабактар ошо өзүбүздүн баалуулуктар. Бул Бахауддин Накшбанд Пакистан, Индиядан чыккан эмес. Бул Түркиядан чыккан эмес. Бул Египеттен чыккан эмес. Бул Саудия, Мекке, Мединадан чыккан эмес. Биздин ушу Орто Азиядан, тагыраак айтканда Бухарадан чыккан чоң аалым болгон. Бирок дүнүйө жүзүндөгү аалымдар биздин Орто Азиядан чыккан аалымдарды баалап, аларга баа берип, алардын ислам шарияттагы калтырып кеткен эмгектерине ушунчалык деңгээлде баа берип, алардын аалымдыгын тан алып келген да. Ошондуктан моногул жердеги өтүлүп аткан сабактардан максат жөн эле келип алып бир нерсени айтуу эмес, өзүбүздүн өтүмүш менен кабардар болойлу. Канчалык деңгээлде өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн ата бабабыздан кандай адамдар чыккан экендигин биле турган болчу болсок, биз өзүбүздүн түпкүрүгүбүздү тааныйбыз да. Болбосо жет атасын билбеген адам, ал бул башка бир динсиз бир адамдан айырмасы жок болуп калат. Азыр аттардын да жет атасы бар. Чистокровный неме сатып алсаң, жылкы сатып алсаң, ошонун 14 атасы жазылган. Бирок биз жет атабызды билбейбиз. Динибизде да биздин жет атабыз бар. Мейли акыйда жаатында болобу, мейли фиq жаатында болобу, мейли тасаввуф жаатында болобу, биздин ошол биздин ким экенибизди тастыктап турган ошол баягы тарых бар да. Ошондуктан туугандар, моногул жердеги айтылып аткан нерсе, бирөөлөр үчүн айтса каяктагы бир Бахауддин Накшбанд айтып атат, анан түшүнүксүз эле бирөө экен, иши кылып, же аяты жок, же хадиси жок деп эле адамдар туура эмес кабыл алып калышы мүмкүн да. Бул жерде максат бул билим. Ошондуктан бул нерсени биле жүрөйлү. Анткени өзүбүздүн ата тегибизди, өзүбүздүн тарыхыбызды билген адам гана, өзүнүн чындыгын, тарыхтагы акыйкатты билген адам гана ошого жараша мамиле кылат. Мен көп айтам да, бала кезде биз окуп жүргөндө 7-чи ок жана Хайрулла деп акыркы ок деген кинону көп коет эле. Анан Союз тарткан кино, Союздун учурунда тартылган кино, ошол жерде Хайрулла деген басмачы болот дагы, ал красныйларга каршы, кызылдарга каршы согуш кылып, кызылдарды талкалап, анан ошентип ошол жерде аларды ушундай бир жаман бир образда көрсөткөн. Мен жанагы Максутов деп ошол биздин баягы атактуу баягы кино тасмачы Сүймөнкул Чокморов ошондо Максутовдун ролун аткарган. Ошол Сүймөнкул Чокморовду кызыл кылып көрсөтүп, красный кылып көрсөтүп, красный армеец кылып көрсөтүп, анан Хайрулланы көзүндө мындай бир нерсени тагып, аны бир басмачы кылып көрсөтүп туруп, анан кийин жыйынтыгында келип басмачыларды мынакей кызыл аскерлер келип, ушул Орто Азиянын элин ар кандай бир басмачылардан куткарды, ал кылды, бул кылды деген бир саясий өңүттөгү бир кинолор болгон экен да. Азыр эми акыл жеткенде ойлонуп көрсөң, өзүбүздүн элибизди, жерибизди, динибизди коргогон, ошол сүннөткө амал кылган, шариятка амал кылган өзүбүздүн мусулман бир туугандарды басмачы көрсөтүп туруп, өздөрүн алтын көрсөтүп, золотой көрсөтүп, кийинки муундун башын айландырган экен да. Ошондуктан бизге тарых ар түрдүү жазылат экен. Бизге бурмаланган тарыхтын кереги жок. Бизге нак даана бурмаланбай жазылбаган тарыхты билишибиз керек. Дин жаатында да ошондой. Бу саясат жаатында ошондой болсо, дин жаатында да ошондой. Кимде ким дин жаатында бурмаланган шариятты уксаң,
анда болду. Сен жанагы басмачыларды жек көргөндөй өзүбүздүн ата бабабыз түптөп келген, өзүбүздүн ата бабабыз карманып келген түз туура Куран сүннөт жолун жек көрүп жүрө беребиз. Эгерде биз ошол маалыматты түз туура даана так булактан ала турган болчу болсок, анда биз өзүбүздүн өздүгүбүздү тааныйбыз. Чыныгы мусулман, биздин Орто Азия эли кандай мусулманчылыкты карманган, мусулмандарга Орто Азия элинин кошкон салымы зор. Аны араб өлкөлөрү да, түрк өлкөлөрү дагы бүт өлкөлөр аны баалап келген. Жада калса ошол Пакистан, Индияга барып азыр биздегилер дин үйрөнүп, ошол жака барып даават үйрөнүп келип атат. Бирок ошол жака бизден дин баргандыгы айтылат тарыхта. Бизде өнүккөн, өрчүгөн, анан кийин ошол жака баргандыгы айтылат экен да. Субханалла. Ошондуктан өзүбүздүн тарыхыбызды билсек дегенибиз. Бүгүнкү биздин айта турган маселе мына адабу тарикатын Накшбандия дейт. Накшбанди тарикатында адептер. Бул китепти жазган аалым Фатхуллах ал-Варканиси деген аалым болгон экен. Фатхуллах ал-Варканиси бул биздин Накшбанди тарикаттагы санжырабыз бар да, пайгамбарга такалган. Ошол Накшбанди тарикатта санжырадагы улуу устаздардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан бул тарикат жолу, адеп ахлак жолу болсо, тарикатта негизи 5 шарт бар дейт аалымдар. Биринчиси, адам тарикатка өтүш үчүн шарият ошол тарикат жолундагы муршид деп эсептелген чоң оолия, бизде илгери эшен калпа деп келген. Ошол бир эшенди же бир калпаны таап, ал шариятты түз туура аткарган адам экенин көргөндөн кийин, шариятка кылча бир кайсы бир шариятка туура эмес иш кылганын көрбөй, тетиринче шарият менен гана түз туура жашаганын көргөндөн кийин ошол адамга баяат кыласың. Баяат деген сөздүн мааниси ага кол берип, ант берип, сөз берип, сизди мен устат карманам, эми мындан ары сиздин айтканыңыз менен жашайын. Анткени сиз мага устат болуңуз, сиз мени ушу этегиңизди кармап бейишке кирейин деп туруп бир Кудайдын досу болгон, өзүнүн нафсисин тарбиялаган аалым. Анткени аалымдар бөлүнөт. Аалымдар, кээ бир аалымдар бар, алар аалым, бирок пока нафсиси тарбияга келе элек. Ал кээде нафсисин жетегине кетип калышы мүмкүн. А кээ бир аалымдар бар, алар илим алгандан кийин, анан кийин ошол нафсисин тарбиялап отуруп туруп, этегинде ал ошондой деңгээлге жеткен. Ал адам нафсиси баягы мындайча айтканда, нафсисин бир тарбиялап, чыныгы бир үлгүлүү бир мусулманга айлана алган устаздар болот. Алар жөн эле самозванецтер болушу да мүмкүн. Мен ушундаймын деп чыккандар. Андайларды кабылдабайбыз. Чындап аалым уламалар буну чоң оолия, буну укса болот, буну ээритсе болот деп туруп улуу өзүнүн замандаш аалымдары күбөлүк берсе, ошол аалымдарды карманабыз. Биринчиси ошол. Экинчиси зикир. Бул тарикат жолундагы эң негизги амалдардын бири зикир болуп эсептелет. Зикир деген бул Аллах Тааланы эстөө. Биз буга жерден могул жерде дайыма катышып жүргөн бир туугандар бар. Зикир дегенде бул тил менен болгон зикир, бул жөн гана тренировка. Тил менен болгон зикир үчүн сооп аласың. Бирок тил менен зикир кылып отуруп, этеги ошол жүрөктү ойготуп, жүрөк менен болгон зикирге жетүү максат. Анткени жүрөк зикирге келип, жүрөктүн көзү ачылып, жүрөк ойгонгондо адамдын бүткөн тулкубой оңолот. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айтты, бир муштум эт бар, ошол оңолса адамдын бүткөн тулкубой оңолот деди. Үчүнчүсү хатмы хажаган. Бул Накшбандия тарикатында хатмы хажаган деп коет. Хожа деп мурун аалым уламаларды айткан. Демек хатмы хажаган дегенде мурун башында ушундай аалым уламалар, шейхтер эметкен. Азыр ошол Накшбанди тарикатын тутунган адамдар өзүнчө халка болуп отуруп, тоголок болуп отуруп, ошол жерде көздү жумуп, анан кийин ошол жерде тиги Фатиханы 7 жолу окуп, анан кийин тиги Илахи анта максуду ва ридока матлубини 500 жолу окуйт кээ-бирлеринде Фатиха сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн 1000 жолу окуп, өзүнчө бир зикирдин тартиби болот дагы. Ошол зикирди кылуу менен Алланын ыраазылыгына жетет. Ал жерде көптөгөн өзгөчөлүктөр бар. Биринчиден, ал жерде ошол хатме кылынгандан кийин ошол пайгамбарыбыздан баштап ошол Абдул-Кадир Жилани, Бахауддин Накшбандтан баштап акыркы ошол силсиладагы сенин устазыңдын бүт бардыгына Куран окуп, аты багышталат, сообу тиет. Жана дагы ошол жерде хатмеде дүйнөдөгү ошол сопучулукту тутунган, Накшбанди тарикатын тутунган ар бир адамдын жакынына атын атап сообу дугасы багышталат да. Ошондуктан бул Накшбанди тарикатында 4 негизи 5өө. Ошол биринчиси шейхти кармануу, экинчиси зикир, үчүнчүсү хатмы хажаган, төртүнчүсү бул жанагы неме кызмат. Анан
Демек кыскасы бардык нерседе биз өзүбүздү бир устазга тапшыргандай, мисалы үчүн самолетко отурсаң деле, самолетто ошол канча жолу тажрыйбадан өткөн адам ошол самолетту башкарып, сени тиги чекеден бу чекеге, тиги шаардан бу шаарга аман эсен кондурат. Тажрыйбасы жок адамды самолетко рульга отургузбайт. Кудду ошол сымал бул шариятта дагы, тарикатта дагы тажрыйбасы жок аалым устаздык орунга отурушка акысы жок болуп эсептелет да. Анткени неге дегенде бул врач өткөндө да айтканбыз. Врач эгерде адашса бир адамды өлтүрүп коюшу мүмкүн. Бирок бул тарикаттагы устаз, молдо адаша турган болчу болсо 100 миңдеген адамдарды адаштырышы мүмкүн да. Ошондуктан мындай аалым канчалаган электен өтүп, канчалаган сыноодон өткөндөн кийин барып туруп ал адам чыныгы супер устаз болот дагы, ошол устазды карманса болот. Ошондой аулия муршиттер илгери бизде көп болгон, эшендер, калпалар дегендер. Бизде азыркы учурда мындай шейхтер жок кесе. Бизде тилекке каршы Тажикстанда жана Хикматулла деген дамла болгон экен. Алардын да даражалары бар. Бирок ал киши да Алла рахмат кылсын өтүп кетти. Азыр билбейм, мисалы мен билгени Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан ушу биздин төп арада мындай адамдар илгери болгон азыр жок кесе болуп калган. Азыр Пакистан, Индия, Түркия, Араб өлкөлөрүндө мындай эшендик кылган, чыныгы бир адамга руханий тарбиячы болгон устаздар бар экен да. Ошон үчүн мисалы үчүн мен азыр араб тилинин грамматикасынан келсең сабак бере берем. Мен азыр тафсирден, хадистен келсең, акыйдадан келсең сабак бере беришим мүмкүн. Мага окшогон Кыргызстанда молдо көп. Бирок адамдын руханий дүйнөсүн тарбиялаган устаттар бизде мүмкүн, мен ойлойм, келерки бир 20-30 жылда бизден азыр кары келе берсе, кандай жайнап чыкса, ошондой келечекте эшендер, чыныгы калпалар, чыныгы муршиттер чыгат депчи. Ошондуктан биз ошол нерсеге даяр болуп, эртеңки күнү ошол устаздарыбыз келип, ошол боюнча тарбия, адамдын руханий дүйнөсүн тарбиялоо боюнча иш аракеттерин баштаганда, биз аң-таң болуп, бул ширк сүйлөп атабы, бидат сүйлөп атабы дебестен, биз ошого даяр болуп туралы деген максатта мыногул сабактарды баштап атабыз. Туура. Ар бир жолдо адашуу бар. Мисалы үчүн фикх, 4 мазхаб дейбиз. 4 мазхабтан башка толтура эмелер болгон. Ошол 4 мазхабтын ичинде жүрүп эле, ошол мазхабтан чыгып кеткен аалымдар болгон. Ошонун бирөөсү мынакей Шейх Ибн Теймия деген. Жанагы Шейх Ибн Теймия деген ушундай болгон, ал өзү Хамбали мазхаб болгондо көп маселелерде Хамбали мазхабынан чыгып кеткен да. Ошентип ар бир фикта дагы адашкан аалымдар болот, акыйдада дагы адашкан аалымдар болот. Ошол сыяктуу эле тасаввуфта дагы туура тасаввуф бар, бирок тасаввуфту адаштырып жиберген дагы, тасаввуфта адашып кеткен дагы адамдар болот экен. Ошондуктан атайын эрежелер бар. Биз мына китепти мынакей 3-4 айдан бери окуп бүтө жаздап калдык. Биринчи эреже Ар-Рукнул А'зам, тарикат жолундагы, тасаввуфтагы эң биринчи эреже эмне десе, ла юмкину сукутуху, бул эреже эч качан түшүшү мүмкүн эмес, түшүп калышы. Бул турасында ошо тарикат жолундагы аалым уламалар айткан, бул турасында Бахауддин Накшбанд азиреттери өзү дагы айткан, минтип айткан. Хуамтисалу шариати ала вajhi таджаннуби анир рухас вал бида. Тарикаттагы эң биринчи эреже эмне болсо ошо болсун, эч качан шариятты кыя баспаш керек. Шариятты аттап өтпөш керек. Эгерде бир адам келди дагы, мен тарикатты карманам, мен оолиялардын жолунда жүрөм деп атат. Сүйлөгөн сөзү башка, бирок кылган иши башка. Кылган иши биздин акыйдабызга каршы келсе, кылган иши биздин ханафи мазхабыбызга каршы келсе, анда мунун сүйлөгөн сөзү акыйкатко, бирок кылган ишине эришпейбиз. Ошондуктан бул биринчи эреже болуш керек. Туугандар, азыр бизде ушундай да, тасаввуф, сопучулук же тарикат десе, элдин баарына ширк деген түшүнүк кирип калды. Бул тасаввуфту, тарикат жолун ширк же бидат деген түшүнүк бул мазхабсыздардан бизге жугуп калган вирус. Жаман көрсөңүздөр, жаман көрүңүздөр, жакшы көрсөңүздөр, жакшы көрүңүздөр. Бизге бөлөк бирөөнүн өлкөсүнөн бир молда келип бизге ачуу таттуубузду айтып бербейт. Жаман көрсөңүздөр да, жакшы көрсөңүздөр да, биз өзүбүздү айтып, ошол нерселерди оңдоп, анча-мынча вирустар болсо, анча-мынча ооруларыбыз болсо, биз өзүбүз дарылашыбыз керек. Ошондуктан тасаввуфту ширк дегендер бар, бидат дегендер бар, ар кандай көз караштагылар бар. Бирок кашкайган чындык, шарият китептерин атсаң, ошо китептердин бардыгында
тарикат деген, тасауф деген бул ислам илимине таандык илим. Тафсир илими кандай Куранга таандык илим болсо, хадис илими кандай Куранга таандык илим болсо, акыйда илими кандай Куранга таандык илим болсо, тасауф илими да Куранга таандык илим. Эгерде сиз тафсирди кабыл алып, акыйданы кабыл алып, фикхти кабыл алып туруп тасауфту ширк десеңиз, анда Курандагы Куранга таандык болгон бир илимди жекирип атасыз, четке кагып атасыз. Анда жооп бересиз. Ошол боюнча мындай көз менен көргөн адам, мындай көзүң менен көрүп турсаң, анан бирөө келип туруп аны ширк экен, бидат экен деп атса, күйбөгөн жериң гүл болуп, түтөбөгөн жериң түтөйт экен да. Субханалла. Ошондуктан мыногул жердеги айтылып аткан нерседен максат биз ушул нерсени биле жүрөлү. Бизди өзүбүздүн тарыхыбызды, биз ата бабабыз кайсы жолдо келген, негизи эле ислам дини эмне? Салттуу ислам деп атабыз. Салттуу ислам деген эмне? Салттуу ислам деген ошол бизде кылымдардан бери калыптанган, ата бабабыз карманып келген жол. Азыр биз ата бабабыз карманып келген жерди өгөйлөп калдык. Баягы орусчалап айтканда чужой среди своих деп коет экен го. Демек биздин ата бабабыздын жолун өзүбүз өгөйлөп, ата бабабызды туура эмеске чыгарып, ата бабабызды ширкке чыгарып, биз эле колубузга Куран түшүп, вахий түшкөн сыяктуу болуп, элдин бардыгын туура эмес кылып, көрсө тиги адашып жүрүптүр, бул адашып жүрүптүр, биздики гана туура деп туруп, же шарият илимин алган жерибиз жок, же теологиялык илимибиз жок, же бир атайын бир устаттан окуган жерибиз жок, көрүнгөндөн угуп, интернеттен көрүнгөн маалыматты угуп алып эле өзүбүзчө дин жаатында эксперт болуп кетип атабыз да. Ошондуктан бул тарикат жолундагы мынакей Бахауддин Накшбанд негизи мындай да туугандар. Ар бир илимде ошол илимдин ээсинин айткан сөз болот. Ал туурасында бирөөлөр бир жалган доомат айтса, ушак айтса, мисалы үчүн мындай да, бирөө туурасында бир фикх туурасында, мисалы Ханафи мазхабы туурасында бирөөлөр жаман сөз айтса, биз карайбыз, имам Азам сөзүнө карайбыз, имам Абу Юсуф карайбыз, имам Мухаммадка карайбыз. Демек, эч кандай аларда проблема жокпу? Демек, бул коюлуп аткан доомат. Тарикатта да ошондой. Тарикат туурасында бул тарикат деген ширк, бул деген жок, анан булар сопулар, анан булар тарикатчылар, анан булар зикирчилер деп жек көргөзүп атпайбы бизди кээ бир учурларда. Бахауддин Накшбанд ошол зикирчилердин башында турган адам. Бахауддин Накшбанд өзү каддасаллаху сиррах мыногул жерде айтып атат. Тарикат жолундагы эң негизги рукнул азам, эң негизги рүкүнү болуп эсептелген нерсе бул шариатты карманып жашоо. Ала вajhi tajannub anir rukhas wal bid'a, ошол эле кезде ар кандай бид'ат нерселерден оолак болуу деди. Биян ямтасила жами'ал вajibат, кандай десе, тарикатта жүргөн адам шариаттагы бүт амалдарды аткарыш керек. Ваештанима жами'ал мухаррамат вал макрухат, жана шариаттагы бардык макрух жана харам деген нерселердин бардыгынан оолак болуш керек дейт да. Эми тарикат жолунда жүргөн адамга биринчи өчүрөттө эмне зарыл десе, биринчи өчүрөттө тарикат жолунда жүргөн адам акыйдасы туура болуш керек дейт. Демек сен тарикатка өттүңбү? Сен тарикатчысыңбы? Сен зикирде жүрүп атасың, сен адеп ахлак боюнча өзүңдү руханий дүйнөңдү байытайын, тазкиятун нафс кылайын деп атасыңбы? Демек сенин Кудай туурасында, жараткан Аллах туурасында ишенимиң туура болуш керек. Ошондуктан аалымдар айтканда, кайсы бир тарикат фикхта 4 мазхабтан чыгып кетсе, акыйдада 2 мазхабтан, Матуридия, Ашари акыйдасы бар, 2 мазхабтан чыгып кете турган болчу болсо, анда бул адашкан тарикат деген. Ошондуктан биз тарикаттан чоочулабайлы. Тарикат өзү Курандагы, шариятыбыздагы бар нерсе. Биз Куран шариятка дал келбеген тарикаттан чоочулайлы. Кээде ушундай экен, мына биз өзүбүз ошол сопуларга аралашып жүрүп атабыз. Кээ бир учурда көрөсүң да, ошол тарикатта жүргөн адамдар өздөрү кээде бир нерселерди чыгара коет. Анан барып айтасың, таксыр, мыногул шариятка туура келбей калды десең, кабылдагысы келбеген кээ бир тарикатта жүргөндөр бар да. Демек бул тарикат жолунун туура эмес дегендигинен эмес. Ошол тарикат жолун карманып жүргөн адамдын чыгарган чыгармачылыгы болуп кетип атат да, фантазиясы болуп кетип атат. Ал эми шарият мындай чыгармачылыктан таза. Тарикат мындай чыгармачылыктан таза. Тарикат нак Куран сүннөткө түптөлгөн тарикат бул чыныгы тарикат болот. Ошондуктан тарикат жолундагы жүргөн адам эң биринчи өчүрөттө эмне десе, акыйдасын оңдосун. Акыйдасы же Ашари акыйдасына дал келген акыйда болуш керек, же Матуриди акыйдасына дал келген акыйда болуш керек. Анткени неге дегенде,
Alımlar bütünдөй İslam alamında biz ahl-i sünnet vel cemaatmiz. Biz Şia emesmiz. Biz Kadariya emesmiz. Biz Havarici emesmiz. Biz Murciya emesmiz. Biz Cabriya emesmiz. Biz Cahmitler emesmiz. Biz ahl-i sünnet vel cemaatmiz. Ahl-i sünnet vel cemaat elinde akidada bütünдөй alım ulamalar iki mektep var dep kabul kılgan. Birincisi Arap çölkömünde Aşari akidaсын karmanышкан, биздин çölkömdө Pakistan, India, Orta Aziya çölkömünde kılımlardan beri Türkiye bayağı büt Maturidi akidaсын karmanıp kelgen. İmam Maturid dağı oşul Özbekistanda Maturid degen ayıldan bolgon. İlgeri oşonday bolgonken azыр биздин familiябыз ушундай да. Меники Курманкожоев, сиздики Саттаров, буну болсо Белеков, of болуп калганбыз. Азыркы доордогу биздин жашап аткан аты жөнүбүз ошондой. А бирок ошол имам Матуридилердин учурунда Матуриди деп айтылып калган себеби анткени ошол доордун сүйлөө эмесине таандык, кайсыл жерлик болсо ошол жердике Матуриди деп айтылып калган да. Насафи деп айтылып калган, Самарканди деп айтылып калган, мисалы имам Абулайс Самарканди Самаркандтан болгон. Демек биздин Төбөпарадан ушундай бир улуу бир алымдар чыккан. Ошондуктан бул тарикат жолундагы биринчи эреже, тарикат жолго өткөн адам биринчи очередде акыйдасы ушул ахли сүннөт акыйдасына, же Ашари, же Матуриди акыйдасына дал келиш керек дейт экен. Андан кийин фик боюнча келгенде экинчи эреже бул тарикат жолуна өткөн адамда ушундай болуш керек дейт. Фик боюнча 4 мазхабтын бирөөсү менен карманып жашаш керек. Мазхабтан чыкпаш керек. Эгерде тарикаттагы кээ бир кылынып аткан амалдар акыйдага же мазхабка каршы келип калса, акыйдада бекем болобуз, мазхабта бекем болобуз. Тарикат бул андан кийинки нерсе болуп эсептелет да. Бул зарыл адамдын руханий дүйнөсүн тарбиялоодо, адамды чыныгы бир ыймандуу бир үлгүлүү бир мусулманга айлантууда бул зарыл нерсе болуп эсептелет дагы. Бирок шариатка бир жеринен байкап калдым, шариатка каршы келди. Демек ошол жери туура эмес. Полный тарикат туура эмес деген сөз эмес. Ошол жери туура эмес, ошол жерин кылбаш керек, же болбосо ошондон оолак болуш керек деген түшүнүк. Андан кийин үчүнчүсү яшрау фи тасфиятул калб. Мына ушул демек тарикат жолуна өтүп өзүн чыныгы бир үлгүлүү бир мусулманга жеткирем, өнүктүрөм, өстүрөм деген адам биринчи акыйдасын оңдосун дейт. Экинчиси фикта бекем болсун, мазхабка бекем болуш керек. Анан кийин жүрөгүн тарбиялоого киришсин. Анан жүрөгүн тарбиялап туруп, жыйынтыкта өзүн махаббаты зати дейт. Тарикатта ушундай термин бар. Махаббаты зати деген Аллахка болгон гана сүйүүнү күчөтүш үчүн, Алланы гана сүйүп жашаш үчүн өзүн ошол нерсеге өнүктүрүп жеткизишибиз керек экен. Азыр биз Аллахты сүйөбүз, Аллахтын кулубуз дейбиз го, бирок кайсы бир деңгээлде биз Алладан дагы көбүрөөк башка нерселерди сүйүшүбүз мүмкүн. Алла өзү кечирсин, Алла өзү андайдан сактасын. Бирок тилекке каршы биз ошондойбуз. Бирөөлөр аялын ушунчалык жакшы көрөт, пайгамбардан да жакшы көрүшү мүмкүн. Ата-энесин пайгамбардан да жакшы көрүшү мүмкүн. Эми адам 5 кол тең эмес, бирок мусулманмын дейт. Бирок Курандын таалимине, шариаттын таалимине карай турган болчу болсок, Аллахты, пайгамбарды башка адамдардан жакшы көрө турган болчу болсо, ал адамдын ыйманы толук эмес. Ошондуктан бул тарикаттан максат махаббату зати дегени Аллахка ашык болуп, Аллахты сүйгөн адамдар. Шариатта билесиздерби? Мисалы үчүн фик боюнча, фик илими боюнча бир адам комага түшүп калды. Мисалда комага түшүп калды. 5 күн комада жатты. 5 күндөн кийин эсине келди. 5 күндүк намазынын казасын береби десе бербейт. Анткени ошол 5 күн комага түшкөндө бул акылсыз болду. Өзүнүн атын билбей жатты, өзүнүн өлүк тирүүсүн билбей жатты. Ал эми намаз 5 убакыт намаз акылдуу адамдарга парыз, акыл эси жайындагы адамдарга парыз. Ошондуктан комага түшүп калган адам же болсо 5 күн талмасы кармап жатып калды, талмасы бар бирөөнүн. Же болсо 1 күн кечке, 1,5 күн, 2 сутка жатып калды, талмасы кармап. Ошол адам ошол 2 суткада каза болгон намаздын казасын бербейт. Атайын окубай койсоң казасын беришиң керек. Бирок комага түшүп калып же талма болуп калып ошол 2 күндүк намазды каза кылсаң, 2 күндүн казасы берилбейт. Анткени сен ал учурда акыл эсиң жок жүргөнсүң. Же бирөөгө жин тийип калды. Жин тийип калды да 15 күн галдирап көчөдө жүрдү. Атасын тааныбайт, тууган энесин тааныбайт.
15 күнден өзүнө келди дем салдырып отуруп. Ошол 15 күндүн ичиндеги окуган баягы намаздары, анын намаздары мойнунан сакыт болот. Казасын бербейт. Анткени эмнеге дегенде акыл эси жайында эмес болуп атат дейт да. Ошон үчүн ушул аулиялыкта ушундай деңгээлде бар. Мисалы үчүн имам Сироджиддин Ал-Оши акыйда илиминде ошол нерсени айтат да. Ола юхкаму би куфрин хала сукур дейт да. Мас абалда эгерде оозуна келбеген сөздү сүйлөп, куфр сөзүн, капыр боло турган сөздү бир мас киши сүйлөп койсо, мас абалында андага кафыр деп өкүм берилбейт дейт. Анткени эмнеге дегенде адам мас болгондо кээ бир адамдар ушундай мас кандай десе, асман менен жерди ажырата албай тургандай деңгээлде мас болуп калыш керек дейт да. Өзүнүн атын билбей калыш керек. Керек болсо жана антип шымына daarатын кой берип берет го кээ бирлер, жаш баладай болуп. Ошону билбей калат. Ошончолук деңгээлде мас болгон адам, значит ал акылдан ажыраган. Демек ошол кезде бир нерсени сүйлөсө, керек болсо капыр боло турган сөз сүйлөсө да капыр болбойт дейт да. Бул тарикатта махаббаты зати дейт. Аллага ашык болгондо, Аллага болгон жүрөктөгү чыныгы ашыкты ойгонгондо кээ бир адамдар ушундай болот экен. Адам ушундай экен го, өтө катуу сүйүнгөндө же катуу корккондо адам баласы же бир өтө бир жаман бир кабарды укканда адамдар кээде инсульт алып же болбосо өзүн жоготуп, ушунан кетип, аң сезиминен кетип калган учурлар болот да. Өтө бир сүйүнүчтүү кабарды укканда да кээде адамдарда ошондой болот. Ал эми бул оолиялар кээде Аллахты сүйүп, Аллахка болгон сүйүүсү кайсы бир деңгээлге жетип күчөп кеткендечи, Аллахтын махаббатына мас болуп калат экен. Аллахтын махаббатына мас болупчу көчөдө дуаналар жүрүп калат. Ошон үчүн баягы илгери бизде дуана деген сөздөр болгон. Дуаналар ушу көчөдө жүрүп калган, алар акылдан айнып калган, Аллага болгон ашыктыктын айынан баягы ашыктыгы күчөп кетип туруп, акылынан айнып калган да. Анан ошентип баягы махаббаты азайып келип турган бир деңгээлге жеткенде кайра өзүнө келген. Ошол адамдар, ал арак ичип алган жери жок, ал жинди болуп калган жери жок, ал комага түшүп калган жери жок. Ал Аллахка ашыктыктын дартынан күчөп кетип туруп, акылынан кетип калды. Алла деп отуруп, Аллага ашыктыгын айтып отуруп, 10-15 күн акыл эси жок көчөдө дуана болуп жүрүп кетти. Ошол адам намазын казасын береби, бербейби деген фик илиминде маселелер бар. Ал ошол учурда Аллага болгон ашыктыктын дарты менен жүрүп, ал жана мас киши өзүнүн атын билбей калган сыяктуу, комада жаткан киши өзүнүн өлүк тирүүсүн билбей калган сыяктуу, ал өзүн бул ааламдан унутуп койгон да. Ошондой Аллага ашык болгон, Алланы сүйүп калган адамдар болгон да. Бул ошол тарикат жолу, ошого окшогон тепкичтерди басып өтүп туруп, анан чыныгы бир пайгамбардын бир үлгүлүү үммөтүнө, чыныгы бир дин, ислам үчүн күйгөн бир чыныгы бир үлгүлүү бир үммөткө айлана турган адамга бышып толук, бышып бир жетилет экен да. Ошондуктан бул тарикат жолу деген мындан максат эмне десе, биринчи акыйданы үйрөнөбүз дейт, анан фикти үйрөнөбүз дейт. Ошон үчүн имам Шафиинин айткан сөзү бар. Атконна зака кобла хаза деген. Биз акыйданы биринчи үйрөнүп алып, анан фикка киришкенбиз деген. Имам Азам рахматулла алейхи фик илиминде фатва берип башташтан мурда ал Куфадан Басрага бир канча жолу, 20 лайфан дейт, 25 жолу, 27 жолу атайын Куфадан Басрага барып, ошол жерде муътазилалар менен акыйдасы бузуктар менен ошол жерге барып, имам Азам барып ошолорду талашып, ошолорго ахли сүннөт вал жамаат акыйдасынын туура экендигин тастыктап, далилдеп берип келген да. Ошон үчүн имам Азам рахматулла алейхи өзү фик илиминде мазхабты түптөп кеткени менен, бирок ал акыйданы да мыкты болгон, биринчи акыйдага мээнет кылган. Акыйда бир калыпка орногондон кийин, анан кийин ал фикка аракет кылып баштаган да. Ошондуктан бул тасаввуфта да ошондой дейт. Биринчи акыйдаң оңдо. Алла жалгыз, Алланын шерики жок, Алланын баласы жок, Алла эч нерсеге муктаж эмес, Алла кудуреттүү, бейиш бар, тозок бар, өлгөндөн кийин кайра тирилүү бар, кабыр азабы бар. Акыйдаң оңдо дейт. Акыйдаң оңдоо менен фикка кир. Ханафи мазхабында орозо кармаш керек, кармаса күнөөкөр болот. Орозону минтип кармаш керек, дааратты минтип алыш керек, никени минтип кылыш керек, талак берсең минтип бериш керек. Ой келди эле 3 талак деп койсоң бидат болот. Азыр бизде элдин бардыгы ошо, мен көп айтам. Өзү көрсөң такуа сакалды койгон, көрсөң уяласың, бир шейх деп ойлойсуң, кылган ишинин баары бидат. Өзүн ал такуа сезип алган аялына барып урушуп кетсе 3 талак деп койгон. 3 талак берүү бул шарият боюнча биздин ханафи мазхабында бир ооз менен 3 талаксың, сага 3 талак десе бул бидатчык болот.
Талак берүүнүн да өзүнүн сүннөттөгү тартиби жолу бар да. Ошондуктан биринчи акыйданы үйрөнөт, анан кийин фикти үйрөнөт, анан кийин барып туруп, анан ошол өзүнүн руханий дүйнөсүн байыта турган ошо тарикат шейхине кол берип, анан зикир тартып отурат. Ошол зикир булчу туугандар. Зикир оңдой турган нерсе бул зикир. Эң негизги ошол тарикатта шейхке кол беребиз, анан зикир, ошол зикирди калтырбай турган адам, тынбай кылган адам акырындык менен жүрүп отуруп 10-15 жылда ошондой бир деңгээлге жетет. Бирок устаздын көзөмөлүндө болуш керек. Жекече кылынган зикир бул устат менен аткарылган зикирге окшобойт да. Ошондуктан сөз жок, устаздын көзөмөлүндө болуш керек. Устаз көзөмөлдөп, ошол зикирдин нормасын сага көбөйтүп берип турат. Мектепте деле окуган балдарга биринчи эле келгенде 11 класстын математикасын берсе чыгара албайт. Биринчи класста биринчи класстын математикасы берилет. Ата отону окуп үйрөтөт. Экинчи класс, 3-чү класс, 10-чу класс, 11-чи класска келип туруп, ар бир балдардын акырындан акылы өөрчүп жетилген сайын ошого жараша программа түзүлөт. Зикирде да, ибадатта да ошондой. Эгерде ибадатта сен баягы 11-чи класстын дозасын эми намаз окуган адамга берип кое турган болсоң, ал адам көтөрө албайт, түшүнбөйт дагы. Ошондуктан бардык нерсенин нормасы бар. Тамакка туз кошкондо кем кошуп койсоң тузу кем, жей албайсың. Ашык кошуп койсо ал туз ачуу болуп калат, аны да жей албайсың. Бардык нерсенин нормасы бар. Ошондуктан ибадаттын да, зикирдин да ар бир аткарылып аткан нерсенин нормасы болот. Ошон үчүн ар бир адамдын, азыр ар кимдин врачы бар. Тиш докторуң отдельный бир таанышың бар. Бирөөнө жүрөгүн көрсөтөсүң, бирөөнгө көзүңдү аралатасың. Врач бар. Сен ооруп калсаң, ошол врачыңа, ишенген врачыңа чаласың. Мен баланча жерим ооруп атат. Ал барып сени көрсөтүп, дарылап, ошого барып жанына барсаң эле уже жарым жакшы болуп каласың да. Динде дагы ошондой бир устат болуш керек. Анан көрүнгө өзүм каалагандай эле зикир тартып берем деп тартып берсе, албетте Кудайдан соовун алышы мүмкүн, бирок ал нерсе менен, андай зикир менен ал адам оңала албайт. Устаздан алган атайын нормасы менен берилген зикир болот. Ошону аткаруу менен адам баласы оңала алат туугандар. Андан кийин кыскасы бүгүнкүгө мына ушул жерден эметип турайлы. Анан тарикаттан адам баласы кантип чыгып кетет? Мисалы үчүн тарикат деле бул мектепте, мисалы үчүн мектепке сен киресиң, мектепти сен бүткөндөн чыгасың, же бир тентектик кылсаң мектептен чыгарып коет. Же бир окуу жайга кирсең, окуу жайга кириш үчүн сен атайын официально документтер тапшырасың, экзамен тапшырасың. Экзамен тапшырып бүткөндөн сен ошол окуу жайга студент деп кабыл алат. Анан ошол окуу жайга 15 күн келбей койсоң, атайын ар бир окуу жайдын өзүнүн нормасы бар. 15 күн келбей койсоң, 15 күндөн сени отчисление кылат да. Тарикатта да ошондой. Тарикатта сен устазга, шейхке кол бердиңби? Демек ошол шейх сенин устатың болот. Ошол устатың болуп турат. Бирок качан адам баласы тарикаттан чыгып кетет? Динден чыгып кеткен сыяктуу. Мусулман адам деле ошондой. Мусулман адам деле биз мусулманбыз, алхамдулилlah, тубаса. Туулганда мусулманбыз. Ата бабабыз мусулман болгон. Бирок бир башка дин өкүлү келип, азыр келип ислам динин кабыл алды. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деди, тасдык кылды, икрар кылды, демек мусулман болду. Эми келди, ошол адам кайра динден чыгып кетиши мүмкүн десе мүмкүн. Эгерде ислам шариятындагы айтылган эрежелерди сактабаса, исламда мунул ишти кылсаң динден чыгып кетесиң деген нерселер бар. Ошону аткарса, анда динден чыгып кетет. Ал тургай мусулмандар да динден чыгып кетет. Мисалы үчүн Кудай жок деп айтса, аузу билла, Кудай андан сактасын, динден чыгып кетет. Же болбосо жана антип мен тиги яхудимин, же мен башкамын, мен алмын, мен булмун, же болбосо азыр бизде көп жүрүп атат, мен теңирчимин, мен мусулман эмесмин дейт да. Болду, кимдеки ошентип айтты, Кудай андан сактасын, ал мусулман эмес, болду. Ал адам өлсө кыргыз болушу мүмкүн, бирок өлгөндө ал адам ыймансыздардын катарында болот. Аллах таала ал адамга кыяматта көрчүсүн көрсөтөт да. Ошондуктан бул динден чыгып кетүүнүн дагы өзүнүн эрежелери бар. Оозуң менен айттың, болду. Аялыңа сен тамашалап, мен айтып атам бүгүн студенттерге айтып атам да, пранк кылып. Азыр пранк деген нерселер чыкпадыбы? Телефондон. Аялыңа пранк кылып жазып койдуң. Сен талаксың деп койдуң. Пранк да бул. Не болот десе, аялына талак түшөт. Сен пранк шарият карабайт.
Оозуңан чыктыбы? Сен 12 жашка чыккан адамсың. 12 жаштан жогору сен мукаллафсың. Сен оозуңдан ар бир чыккан сөзүңө жооп беришиң керек. Мусулман адам 12 жашта балагатка жеткенде намаз парз болот деген сөз, ал адамга жүк жүктөлдү. Ал адам намаз окубаса күнөөкөр болот. Ал адам оозунан туура эмес сөз сүйлөсө, оозунан чыккан ар бир сөзгө жооп бериш керек болот. Анткени ал эрезеге жеткен, бойго жеткен мусулман болуп эсептелет да. Анан сен өзүң дилтейген чоң киши болуп алып, анан кийин эрежеге жеткен бир айылды бага турган адам, анан аялыңа пранк кылып, жаш балага окшоп, ал наристе баладай, 5 жашар баладай аялыңа пранк кылып, анан аялыңа сен талаксың десең, эмне болот десе, мен тамашалап койгом, мен пранк кылгам дегениң өтпөйт. Талак дедиң болду. Пранк сранк менен шариаттын иши жок. Оозуңан чыктыбы? Сен чоң кишисиңби? Оозуңан сен талаксың деген сөз чыктыбы? Болду. Талак болду аялың. Динде шариятты шылдыңдаса, шариятты тамашага салса, адам динден чыгып кетет дейт аалымдарыбыз. Ошондуктан бул шарият ойношо турган нерсе эмес. Ошол сыяктуу эле Кудай туурасындагы айткан сөздөрүндө мен ниетимде андай Кудайга тил тийгизейин деген эмесмин, шариятка тил тийгизейин деген оюм жок болчу деди. Бирок тилинде ошондой жаман сөздү оозанды. Эмне болот десе, ал адам ыйманынан ажырап калат экен. Ошол сыяктуу тарикат жолунда дагы тарикатка өткөн, ошол устаздын шакирти болуп өткөндөн кийин качан устат менен болгон алаканы үздүң, болду, үзүлөт. Демек, устаздан келген, сен устаздын шакиртинин катарынан үзүлүп каласың. Бул качан? Биринчи чоң күнөө кылуу менен. Сен тарикат жолунда бардыңда тооба кыласың. Тарикатка өтүү деген сөз бул тооба кылуу деген сөз. Ыймансызга, капырга ыйман парз. Ал эми ыймандуу адамдарга биз ыймандуубуз, альхамдулилlah барбыз. Бизге тооба парз. Анткени бирөөнү бирөө алдап атканы, бирөөнү бирөө сөгүп атканы, бирөөнү сызга отургузуп кетип атканы, бирөөнү бирөө арак ичирип коюп атканы, бирөөнү бирөө сабап коюп атканы, тоноп коюп атканы, биз баарыбыз күнөөкөрбүз. Биздей күнөөкөр мусулмандарга тооба парз. Демек, бул тарикат жолунда шейхке барып баяат кылат деген сөз, биз шейхти күбө кылып, сен, шейхим, сен чоң бир аалымсың, сен бир Аллах сүйгөн аалымсың, олиясың. Мына сен күбө бол, сенин күбөлүгүң астында мен жараткан Аллах Таалага тооба кылам. Аллахым, мен бүт кылган күнөөлөрүмө өкүндүм, экинчи кайталап кылбайм деп туруп шейхти күбө кылып, ошол жерден баяат кылабыз. Демек, бул баяат деген сөз тарикаттагы, бул устазга берилген ант, шерт. Биздегилер жанагынтип присяга алып атканда, же жогорку кеңеште депутат болуп атканда конституцияны коюп алып туруп, мен элим үчүн, жерим үчүн ак иштейм деп туруп, ошону эметип атпайбы? Биз устаздын астына барабыз дагы, шариятты түз туура карманып жашайбыз деп туруп, устазды күбө кылып Аллахка ант беребиз. Эми ошондой антты берди дагы, келип алып туруп тооба кылды да, бүт кылган күнөөлөрүнө, мурун арак ичкен, зына кылган, калп айткан, биринин шапкесин бирине кийишкен, бүт күнөөлөрүнө өкүндү, тооба кылды. Энеден туулгандай болуп кечирилет. Эми кайра келип алып шейхке келди, тооба кылдыбы? Пайгамбардын хадистери бар. Тооба кылган адамдын күнөөлөрү ушу баягы энесинен туулгандай күнөөлөрү кечирилет деди. Демек, ал адам иншалла Кудай буйрса, Кудайым Алла тообосун кабыл кылса эгерде, ал адам күнөөлөрү кечирилди. Эми ал шейхтин айткан зикирлерин аткарып, шейхтен берилген вазифаларды, тапшырмаларды аткарып жүрөт. Эми келди дагы, бир күнү келип кайра шайтан азгырып бир чоң күнөө кылып койду. Чоң күнөө кылыш менен устазга берген баяат үзүлөт дейт. Кайра повторный баяат кылыш керек. Же болбосо, экинчиси өзү болду, мен бул устаздыктан кечтим, мен бул устаз катары кабыл кылбайм десе, ушуга окшогон нерселер менен баяат үзүлүп калат дейт да. Ошондуктан устазды ушундай кабыл алыш керек дейт. Жер бетинде аалымдар көп, бирок менин куткаруучум ушул. Мага себеп ахлакты тарбия бере турган бир мектеп экендигин түшүнүп, кабыл алып, ушул нерсени билип алсак, келечекте ошондой бир өзүбүздүн бала чакабыздан ошондой бир аалымдар, ошондой бир эшең калпа дегендей муршиттер чыгып калса, ошолорго барып, ошолорго кол берип, ошолордон атайын бир вазифаларды алып, анан эмне кылсак,
чыныгы Аллахты сүйгөн олий адамдардын жолуна түшүп калууну Кудай Таалам бизге насип кылсын. Кетирген ката кемчилик болсо Кудай Таалам өзү кечирсин. Ошол олияларды сүйүп жашап өтүүгө Кудайым баарыбызга насип кылсын. Кыяматта ошондой Алланын досу болуп эсептелген олиялар менен чогуу болууну Кудайым өзү насип кылсын. Аллах Таала Куранда айтат: "Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун." Билип койгула, Аллахтын достору, олиялар, аларга эч кандай өкүнүч болбойт жана алар эч нерсеге кайгырышпайт дейт. Анткени чындап олия болуу, бул олия деген сөз Аллахтын досу деген сөз. Демек, сен ошондой деңгээлге күнөөкөр болуп жүрсөң, каяктан Аллахтын досубуз? Биз мусулманбыз, бирок биз күнөөкөрбүз. Каяктан Аллахтын досусуң? Бирөөнү барып уктатып атасың, бирөөнү барып алдап атасың, бирөөнү барып убалына калып атасың. Каяктан Аллахтын досусуң? Жок дегенде досу боло албасак да ошо Аллахтын досу деген деңгээлге жеткен алтындай болгон аалым, олия устаздарыбыз бар. Ошолорду сүйөйлү. Анткени аларды сүйүү ыйман. Аларды жек көрүү бул мунафыктыктын белгиси. Аллахым бизге пайдалуу илим берсин. Иншалла ошол ата бабадан келаткан ыйык бир мурасты туура түшүнүп, ошону карманып жашап өтүүгө Кудай Таалам баарыбызга товфик берсин. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алейхи. Алла разы болсун.